Adamды andanlar öldürüp yok kılуу. Endi çındık yüzege çıksın da bizde hem Kırgızstanda çındık var da. Öldüramdı zakaz verdi. Endi sotda 5 milyon geldi. Баткенде адам уурдап, аны өлтүрүүнү уюштурган шектүү жаран мындан 5 ай мурун кармалган. Бул окуя ушул тапта Араван райондук сотунда каралууда. Кезектеги сот бүгүнкү күнгө белгиленген, бирок процесс бир күбөнүн кечигүүсүнөн кайрадан жылдырылды. Андагы жабырлануучу тагыраагы буйрутмада өлтүрүлүшү керек болгон жаран 7-каналга арыз менен кайрылды. Анткени анын өмүрү азырда коркунучта экен. Biz al menen elde bir gece şeyimiz Abil degen attı adam menen. Al menen süleşip жүрүp, şuntu bir-birimizge uçaşıp kалганбыз. Sebebi uni kılgan bardyk jaman işlerini men bilem. Bu maksatı meni jok kılıp, что hiç kim sezbasin, hiç kim meni jaman işlerimi ukpasın degen oyda meni jok kılış boldu. Korkunç jeri manular kelip ötkende menге sottan kene yerde taşlanышкан. Ikkitasi hozir ham kirishdi. Sapil jaqda adamlar da taşlanışıp menге nima qilishibdi dedi. Zulm o'tkazishyapti. Şol. Tinchlik yo'q da men tinchlik yo'q. Meni ayolim o'tib ketdi. Ölüp kalgan men 3 oğlum var. Katta oğlum zor oğlum invalid. 30'ga kirgan invalid 2-chi gruppa. Аталган жаранды уурдап өлтүрүү буйрутмасын өзүнүн эле айылдашы Кадамжайдын Халмион айылынын тургуну берген. Мындай окуядан кабардар кылган анын кайниси болгон. Аны өлтүрүү жаатында ага бүт маалыматтарды айткан. Алып келип беребиз, уну өз каташыбызга. O'zini yo'qotib, o'zini oldi yo'qotib olib ketaman. O'sha yo'q qilish kerak. Chachib olish kerak. Qo'lini oyoqqa o'zini baqa. Bir ish bo'lsa kerak edi bordimda, stroyka uja bir qanaqadir ish bo'lsa kerak edi. Ova. Birasa menga aytdi, shunaqa odam jo'q qilish kerak birovni dedi. Kim desam, oxirida aytib keldi, qarasam JZM bo'lib chiqdi. Men kelib JZMga aytdim. JZM anaqa bo'lyapti, sizni zakaz qilishyapti. Olib borib jo'q qilish kerak, o'ltirish kerak, 5 million aqcha beramiz senga. Bari zapisda bor. Shu bo'lgan voqea. Keyin olib keldi, qiziqa keldi ablogani. O'sha yerda barcha sotrudniklar qarmadi. O'sha bo'lgan voqealar bor o'sha. Zakaz bergan o'sha. Sizin bunun qaynisi ekanligingizni bilmaydi? Bilmaydi. Bildirganimiz yo'q-da, boshida bildirganimiz uja qilmaydi. Бул окуяга катыштыгы бар deyilip 3 жаран кармалган. Анын уюштуруучусу буга чейин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө шектелип, 5 ирет соттолгон. Өмүрүнүн 24 жылы камакта өткөнү айтылат. Жабырлануучунун жактоочусу мындай оор кылмышка жеңил айып берилгенин айтат. Тагыраагы айыпталуучуга адам уурдоого даярдануу айыбы берилген. Бирок иш материалга ылайык адам уурдоо жана аны өлтүрүүгө даярдануу фактысы каралышы керек болчу дейт. Рахим деген бала тура келип калбаганда Абилге, башкадан болуп калганда, муну урдап кетишип, кыйнап, акча талап кылып, өлтүрүп таштамакта. Анын бардыгы ачык эмеде турат. Иш материалында далилденип турат. Акча көп, ошон үчүн ушунча адвокат алып атат. Алар эми баягы жанталашып, кылмыш жоопкерчиликтен качуу аракетин кылып атат да, кутулуу аракетин кылып атат. Мойнуна албай атат күнү. Мойнуна албагандыгы даярдан тур. Ал мурда 5 жол отуруп чыккан киши экен. 5 жол отуруп чыккан, бул 6-чы жолу камалып аттыр. 5 жол отуруп чыгып, почти 24 жыл түрмөдө өтүптүр өмүрү. Анан акыркы мындай окуяга чейин анын үйүнүн 4 жылы түнтүү болуптур. Үйүндө наркотик кармайт экен, наркотик чегет экен. Наркотик менен да алектенишет экен да. Ошого кандайдыр маалымат түшкөн окшойт орган тарапка. Үйүндө тинтүү болгондо 4 жолу. Ошо тинтүүнү дагы ушудан көргөн да. Ушул жөнөтүп атат деген ошондо пикир туулган. Максаты ушуну жок кылып, ошондо баңгизат менен байланышкан өч алуу болгон да. Немелерин бул кабардар деп ушул кабар берип атат. Ушул маалымат боюнча келишип атат деген ой болгон, деген жабырлануучунун айтуусу ушундай болуп атат. Ошол гана башка анан ал жерде эки максат туруп атат да. Биринчи акча талап кылуу, чоң суммадагы 5 миллион деп жүрөт иш материалында. Аны акчаны алгандан кийин муну андан жок кылып жиберүү болот да. Бул жерде айыптагын жеңил угузулуп калган, айып угузулуп атат адам урдоого даярдануу деген. Бул өтө жеңил болуп калган. Чындыгында иш материалына караганда адам урдоого даярдануу эмес, адам урдоого даярдануу адамдан андан өлтүрүп жок кылуу болгон. То есть покушение на убийство болушка. То есть адамды урдап кетип, андан өлтүрүп жок кылуу аракети болгон. Ушул аракетке кандай жаза бар? Оор кылмыш, азыркы коюлган кылмышка немеге жазага 5 жылдан 10 жылга чейин. Эгерде өлтүрүүгө аракет болгондо 10 жылдан 15 жылга чейин болуш керек. Оор да. Айыпталуучунун ушул тапта бир эмес 3 жактоочусу бар. Бирок алардын бири да бул окуя боюнча бүгүн комментарий бергиси келген жок. Ал эми анын жакындары бул окуяда шектүүнүн айыбы жок деген пикирде.
3 advokatı var. Siz de bürösүдөн. Алардын бирөөсүмүн. Бирок бул иш боюнча мен жактоомдогу боюнча эч нерсе айта албайм, комментарий бере албайм. Неге? Себеп дегенде бул жерде биздин бул кылмыш иши боюнча жеке адвокаттык тайына болуп эсептелинет да. А процесске кирип процессте билсеңер болот. TikTok'ta 2 milyonga öldüram deb zakaz berdi deyapti. Endi sudda 5 milyonga deyapti. Bu qanday tushunsa bo'ladi? To'g'rimi? Yo'q narsani prosta jiynashyapti. Bu ayblanuvchining bola chaqasi yo'q. Prosta tertuyi bilan yo'q qilish kerak bo'lyapti xolos. Hozir bu chechimi biz masalan necha kilometrdan kelyapmiz? Masalan hozir kelish uchun 2000 so'mlik biznes qo'yamiz. Rayonimizga bermayapti. Masalan jiymiz, 4 kishi kelamiz. Mana u akasi prosta yuringlar, ko'ringlar deb olib keladi. Bu bechora har kelganimizda 4000-5000 pul yo'q qilib ketadi. Qo'shimchalar kelsak, jabrlanuvchi Jamoliddin Mubtahidinov tegishli jaqtardan haqiqat chechim kutadi. Al buga cheyinda o'shlili odamdan 3 ret o'ltirish jihatында hareketine qavulgan. Aytımında ayıptaluvchining tanish tamir güç, akça jihatında da muhtojligi yo'q. Andықтан sot proseslerinin jeyintiqtarına күмөн санайды. Belgiley kelsek, keyingi oturum 15 noyabrga жылдырылды. Бибисара Орозалиева, Sherzat Egemberdiyev, 7 kanal, Aravan rayonu.